чоң bir саясий маселени карап атабыз да азырчы. Ошон үчүн башында эле бир эреже түзүп албайлыбы? Мына докладдын астында айтып кетейин дедим эле. Экс-президенттин кол тийбестиги, экс-президенттин статусу боюнча чоң маселе болуп атат да, урматтуу кесиптештер. Анын комиссиянын жыйынтыгы бар. Мындайча айтканда, Каныбек Капашевич, по существу сиз да айтып койсоңуз, сүйлөшөйлү. Жанагындай өтө көп социально бытовой маселелерге кете бербейли. Бул мактады эле, бул мындай кылды эле дегендерге де кете бербейли. Строго по существу сүйлөшөйлү. Мисалы, экс-президент боюнча мен деле международный саясатты түшүнгөн катары деле айтып коем бир-эки жерлеринчи. Мисалы, чоң бир державалардын базалары чыгарылган. Бул эл аралык деңгээлде чоң иштер булар. Көп жакшы иштер болгон. Ошол эле убакта биз, урматтуу кесиптештер, укуктуу мамлекетте жашайбыз. Эгер будан да нары укуктуу мамлекетте жашайлы десек, анда эч кимде абсолюттуу кол тийбестик, иммунитет болбош керек. Если президент допустил особо тяжкие, мына азыр комиссиянын негизинде прокуратурага поручение беребиз. Буну чечебиз. Ушундай майынды алып барайлы.